Бишкек шаарындагы балдар тез жардам ооруканасынын жаңы имаратынын курулушуна президент Садыр Жапаров 2022 жылдын сентябрь айында капсула салган учурда курулуш иштери кызуу жүрүп, объекттин 50%га жакыны курулуп бүтүп калды. Келечектеги хирургиялык имаратта бардык заманбап медициналык жабдуулар орнотулат. Балдар үчүн бардык шарттары бар. Заманбап медициналык жабдуулар менен камсыздала турган оорукана 2025 жылы курулуп бүтөт. Ал Сауыт өнүктүрүү фондунун жеңилдетилген насыясын эсебинен каржыланууда. Балдарга күнү-түнү медициналык жардам көрсөткөн жалгыз көп тармактуу бейтапкана көп жылдардан бери мындай жаңы имаратка муктаж болуп келген. Балдар ооруканасынын хирургия центри болот. Ушул жерде нейротравма, травматология, хирургия, гнойная хирургия, таракальная хирургия, бардык хирургический корпустар болот. Анын үстүнөн дагы ошо бизге куруп берип аткандар жабдыктар менен кошо берет. Современный эң акыркы үлгүлүү аппаратуралар келет. Мисалы, могу подвальный помещенияга бул жака МРТ, компьютерный томограмма, цифровой рентген дегендер келет. Ал эми республикалык инфекциялык оорукананын 1989 жылы курулган 3 кабаттуу негизги имараты оңдоп түзөөдөн өтүп жатат. Өлкөдөгү жападан жалгыз жугуштуу оорулар ооруканасында эшиктер, суу түтүктөрү жана жылытуучу батареялар алмаштырылууда. Ошондой эле желдетүү тутуму орнотулуп, ар бир бөлмөдө жуунуучу жайлар каралат. 200 бейтапка ылайыкталган корпустун ремонт иштерин ушул жылдын март айында бүткөрүү пландалууда. Биздин шаарыбыз 500 миң население болгон убакта курулган. Азыркы күндө уже миллиондон ашып кетти. Ошон үчүн бул жерде көп ремонт иштери жүргүзүшкө туура келди да. Себеби ушул убакка чейин бир да жолу капиталдык ремонттон өткөн эмес. Булардын жана сантехникасы, водопроводный трубалар, өзгөчө электричестволор бардыгы мындай айтканда иштен чыкты да, чыгып калган десек болот да. Себеби анткени жана азыркы күндө аппаратура, оборудованияларды биз көп колдонобуз, ошолорду көтөрө албай калды да. Акыркы жылдары калк саламаттыгына камкордук күчөп, медициналык объекттер арт-арты менен курулуп, айрымдары оңдолууда. Өткөн жылы 2 саламаттык сактоо объектиси жаңы курулса, 3 мекеме капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөн. Ага кошумча жергиликтүү бюджеттин жана эл аралык каржы уюмдарынын колдоосунда ооруканаларга кошумча имараттар, аймактарда ФАПтар курулуп жатат. Бюджеттик средствалардан тышкары бизде билесиздер, жеке биздин международный партнер деп коебуз го, ошолор дагы бизге чоң салым кошуп келет саламаттык сактоо тармагына. Быйылкы жылы ушул перинаталдык борборлор долбоорубуз бар. Гранттын эсебинен ушу перинаталдык борборлор Ош шаарында, анан Талаш шаарында да курулган жатат. Андан тышкары мен айтат элем, былтыркы бүткөзүлбөй калган курулуштар, капиталдык оңдоп түзөө иштери быйыл да улантылат. Административдик аймактык реформанын алкагында Бишкекте дагы бир тез жардам ооруканасы ачылышы мүмкүн. Чүй облусунун айрым аймактары Борбор калаага кошулса, Чүй облустук ооруканасынын базасында ыкчам жардам көрсөтүү бейтапканасы уюштурулуп, элге кызмат кылат. Бизде шаардын калкы жылдан жылга өсүп атат саны. Анан эгер Чүй облусундагы кээ бир райондору бизге шаар ичине кошулса, больница, стационарлар жана үй бүлөлүк дарыгерлер борбору менен кошо өтөт. Буну жумушчу топ карап жатат да. Тез жардамындагы калкка мындай жакшы жеткиликтүү болушунда ошол пландарында болуп атат да. Чүй облустук ооруканасы шаарга кошулгандан кийин ошонун базасында тез жардам ооруканасы кылып уюштурууну пландап жатат. Өткөн жылы Баткен облусунун медициналык объекттерине өзгөчө көңүл бурулду. Мисалы, Самаркандык айылында 75 орунду жаңы оорукана курулган. Анын аркы дээрлик 100 миллион сомду түзүп, президенттин фондунан каржыланган. Жаңы имараттардын курулушу сапаттуу медициналык кызмат көрсөтүүгө шарт түзөт. Ошол себептен бул багыттагы иштер тынымсыз улантылат. Фтандил Бактыбеков, Мейримбек Жусупбек уулу, ЛТР, Бишкек.